Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Эфирде Санжыра программасы. Мен дегенде şu келгендер менен тааныштырып коюлган сөздү баштайынчы. Жанымда турган аксакал Аманбаев Шеналы, Санжыра иликтөөчү. Жана Дүйшөев Майрымбек, Санжыра иликтөөчү. Куш келипсиздер. Биз бүгүн дагы бир жолу Санжыраны тактап коюш абзел болуп атат. Бүгүн биздин талкууга турган уруубуз бул Сарыбагыш уруусу. Ошонун ичинен Атаке би, жоса Атаке Баатыр жана анын урпактары жөнүндө болмокчу. Анткени ушул Атаке би жөнүндө көп кишилер баягы урун урпактары дагы ошо Атаке бийдин жасаган иштерине кызыккан адамдар дагы көп суроо коюп жатат. Бүгүн ушул Атаке бийдин урпактарын мен ушул берүүгө чакырдым эле. Аманбаев аксакал бул өзү жеке эле Санжыра иликтөөчү эмес. Бул киши Чүй районунун Талдыбулак айылынын Санжырасын жасаган адам. Чоң элге белгилүү адамдардын бири. Жана Дүйшөев Майрымбек ошол дагы Атакенин урпагы болуп эсептелет. Ошондо аксакал сизге суроону берсем деп атам. Биз Атаке би, Атаке Баатыр деп атпайбызбы? Сиз ушул Атаке Баатыр кимден тарайт? Башынан баштап келип анан ушу Атакеге өтсөк. Атакенин атасы деп отуруп элементи төрүнөн баштайын. Дөөлөз бакты, ороз бакты деп коет кылдырдын балдары. Ар жагын, өйдө жагын айтпай эле бер жагын айтайын. Ошо дөөлөз бактыдан билесиздер. Токо, Жантай, Элчибек, Манап деген 4 уулу бар. Эми дөөлөз бакты, ороз бакты, Сарыбагыштын кылдырдын өзү Сарыбагыш деп деле айтылат. Эми ошолордун ичинен мен ушул Манаптын урпактарынан болом өзүм. Манаптан айта кетсек Сүтөй, Сүтүкө деген 2 уулу болгон. Эми Сүтүкөдөн Кудур, Кудурдан Жарбаң, Сүтөйдөн болсо Сарсейит, Tukур'dan Yeşim Olçatay деп коет. Сарсейиттен Üçkö Түлкү, Кудаян Эрдине. Түлкү атабыз жөнүндө айтып кете турган болсом, билесиздер, Түлкү, Üçkö Түлкү, Атакозу чабактар Ноюттун кызы Жаңыл мырзаны алабыз деп барып, ала албай, аерден алардын мал мүлкүн талап, жолдо келатып, жана Асказоонун арасынан Жаңыл мырза айылына келип караса талкаланып калгандан кийин артынан кубалап жөнөшөт да. Кубалап келип Асказоонун арасынан жаткан жеринен келип ошол жерден Üçkö Түлкү, Атакозу чабактар жокерлери менен ошол жерде отурганда ошол жерден атып өлтүрөт эмеспи? Эми андан кийин эми Üçköдөн болсо билесиздер Мааматкул, Дөөлөткулдар кетет. Эми мен Түлкүдөн болгондон кийин ошону айтайын. Түлкүдөн жалгыз Тынай деген уулу болгон. Тынайдын апасы Таластык Саруу Деркен деген, Деркен сулуу деп айтылат. Ошонун баласы, Түлкүнүн баласы Деркен төрөгөн Тынайды. Тынай ошентип атасы Түлкү Жаңылдын колунан өлгөндөн кийин жетим чоңоюп, бирок чоң атасы Сарсейиттин колунда чоңоюп өсөт. Ошентип бойга жетип, ок атын кылып, тың чыгып жүргөн учурларда эми орто жашаган учурга, ошол учурда азыркы баамыбызга караганда баягы айылдаштары менен сыртта бир боз үйдүн үстүндө, боз үйдүн ичинде отуруп, сыртка чыгып дөңгө сүйлөшчү да, кийин баарыбыз эле ошентип калганбыз. Анан дөңгө чыгып сүйлөшүп отурса, бир куш ошол дөңдүн аст тарабына келип конгон экен да. Анан кийин Тынай атабыз аны көрүп, баягы балдары чуркатыбай бул эмне болду экен, барып кармап келеши десе, кушту кармап келет. Кушту кармап келип багып жүрө берет. Багып жүрөт. Ошол учурда да бир Тынай атабыздын үйүнө бир жолоочу келет экен да. Жолоочу келип
Adağı tınaylar menен uçuraşıp emetken uçurda bir joloçu jigit dağı atarıgan, özü jüdögen, kıynalgan bir jigit geletken dağı döngde turgan aksakallarga salam beret. Salam berip uçuraşandan keyin o balam karıp uşintiп kıynalıp kelgeni kezdin emne boldu saga degende anan bala özünün emesini aytып bergeniken uşintiп kuşumdu jogotum эле bir toptan beri tapпай жүрөm. Oşany izlep geldim ele. Deze anda Tanay atası aytkanken anda jakşı bolupdur. Girgile үйgө tamak içkile dep ökönü girgizip tamak aş berip anan kempirine aytkanken uşintiп konoktor gelip kalıptır. Ularga soyalı dizek eşek özü uşul sağap жүрgön bezi var eken bir anan tözü var eken. Anan kempirine bayçesine aytkanken da şu kulunu soyup verin konokta elem bular yat tezanan anda kempir aytkanken kulundu soyacak kımızı jok kala sandan gör muna o töөнүн botozun soyaldağı konokta öyle yani terisine orap durup tege botodağılan töөнü şun tevsiyendan Tanay atağız makul bolup ökönü şol botonu soyup konoktogan eken konoktogandan keyin alar iz alıp ertezanan keyin ketüge dağdangandan aytkan eken bayağı ketip atkanlar sizge emi çoң razыбыз sizdey akıldı işi sizdey düşünüktü işti kempiriңiz menен bizdi razılığыңızдар sizler ak bata koldosun dep jakşı batazın berýändan keyin bayağı ökö jolga düşen keçken eken. Mana ошондон keyin aytılıp kalgan eken oşo ökönün batazı tiyip Tınaydın işlerin bari oňolup aytkan eken de maldy, jandy bolosуңар, bala çakalı bolosуңар dep uşintiп aytylat. Negizi emi anan Tınaydan bolsa emi özü jönököy kişi bolgandan keyin bundan jakşı balдар törölgen eken, jakşı baldardan emi ayta ketsek uluzu satıp aldı. Atake, Arzıgul, Rıskul, Sokur, Bekmurat degen 6 ul törölgen eken. Tınay atağızdan. Эми көпчүлүк суроо ушул болуп атпайбы? Атаке баатыр жөнүндө, урпактар жөнүндө айтылып аткандан атакенин өзүн атегенде аныктап коелучу. Атаке бул тубаса жерекпи же чындыгында же кийин ооруга чалдыккан бул кандай болот? Бул мен ушунча мурунку улуу кишилердин айтуусу боюнча мындай деп айтылып жүрөт. Атаке бул эменен Тынайдын үйүнө эме дербиш келет дейт башында кооз эмеси менен, селдеси менен келип. Анан эме эме болот да. Конок болуп жатып, эмне конок деп койчу, Кудай конок болуп. Кудай конок болуп аткандан Тынай кадип эле жакшылап сыйлап. Эртең менен баягы селдеси жок дейт. Селдеси жок. Баягы Тынай тияктан иштейт, бияктан иштейт, таппайт. Анан баягы бир күнү ойлонот. Ушу Атаке балам тентегирээк эле балдардын арасынан. Ушуну кызымга алып көрөйүнчү дейт. Кызымга алып көрөйүнчү деп анан кызым калса анан Атаке мойнуна алат. Мен алып катып койгом деп. Дербиш бир топ жолго узап кеткен артынан баягы ким Тынай эмесин башында баш кийимин алып артынан барып анан кечирим сурап дейт. Кечирим сурап кечирип коебуз, балалыгы менен катып коюптур бул. Тиги деп. Бир ушу кетип баратканыңызда бир батаңызды берип кетиңизчи дейт. Ошондо тиги дербиш айтат, балаң бактылуу болсун дейт. Бирок бир мүнчөсү кем болсун дейт. Ошондон өтпөй анан Атакенин оозуна мындай жырык түшүп, анан кыргыздын ырым-жырымы менен аякталат деп айтылышат экен. Ооба. Туура айтасыз. Ушундайбы да? Туура. Ушундай айтылат, Эми айтсаңыздар, Атаке өзү кезегинде калмак менен чабышты, өзүн баатыр катары алып жүрдү, көп согуштарга катышты. Анан бул киши коконду көп мындай бир мындай этибар алган эмес да, буларга ишенич болбойт деп. Бирок кокондуктар 2-3 жолу чакырып жиберди. Ушуну жөнүндө айтсаңыз. Эми бул Кокон хандыгынын учурунда Атаке чоңдабызды ошо 2-3 жолу чакырган экен. Бирок бияктан көбү туугандарым мурда макул болбой жүргөн себеби болбойт, барууга болбойт, жөнүндө коюңуз
ушинтип өлтүрүп коюшу мүмкүн дешкен экен. Коркунуч болгон экен да. Коркунучтуу деп. Бирок кийин акыркы чакырганда эме эмне кылып алмагыла. Баатыр киши болгондон кийин барамын деп анан кийин жигиттер менен жүрүп кеткен экен. Барып Кокон хандыгына баргандан кийин эми бул Кокондун өзүнө барганбы же ал учурда Ташкент жок кези болуш керек. Ошо Акимине барганбы? Иә. Акимине барганбы деп атам да. Ошо Ханына эмес. жок, Кокон ханына эмес, ошол жанагы эмези акими. Алардын эмези саясаты эме болгон ошентип кыргыздын атактуу эмесин колго алсак, биз дагы тияктан эме болуп турат да, мындай соода саттык, алыш бериш дегендей. Анан алардын ою кайдан билебиз, мүмкүн базып алуу саясаты бар ичинде. Ошондой максат менен чакырат, ошондо Атаке атабыз барып, жайдын күнү экен дейт. Тигил баягы өзлөрүнүн эмесинде, ордосунда эми күтүп ала турган жерде отуруп, кишилер, вазирлер менен күтүп отурган, жанжыкырлар менен, аким өзүнүн жанындагылар менен күтүп отургандан кийин узун килемдерди салып койгон экен дейт. Атаке чоң атабыз бу жерден жетип, аттан түшпөй эле ошо жерден килемдин үстү менен барып, бастырып барып, анан маңдайынан түшкөн экен да. Маңдайынан түшүп, анан учурашкан экен да. Учурашканда тигилердин баары таң калат да, чындыгында ат менен келип атса, мындай тоотпой келип атабы дегенде, Килем төшөп койсо. же бул мындай акылы жокпу деген мааниде. Анан тиндир сурашканда айткан экен да, ой бул баатыр бул эмне үчүн мындай килемдин баарын бастырып, тейлетип келдиңиз деп айткан экен жарыктык киши. Ой, бизде кыргыздарда талаанын баары ушундай килем деп койгон экен да. Мына бир эле сөз менен айткан экен да. Абдан так айткан да. Жакшы. Түшүнүктүү мына. Ананда бир кошумча сөз ошондо тиги Атаке баатырдын эме жырыкта Паранчы жамыры менен мурду менен сүйлөп атса, анан баягы бул жерде Кокон хандыгынын жанында тургандар айтат дейт. Ой баатырым, бул элге пешене берип, жүз берип атканда кайда жүрдүң эле деп сурап атсанда, Атаке баатыр өзү мында сөзгө куч киши экен да. Ал кыракы келген киши экен. Анан айтып атат дейт. Элге эме пешене берип жүз берип атканда бак базарында жүргөм дейт экен да, бак берген базарда жүргөм деп. Жакшы. Мына урматтуу замандаштар, Атаке жөнүндө өзүнүн урпактары айтып атат. Жакшы айтыңыз ата. Чындыгында эле ошондой болгон. Бул жерден жанагы аким дейт, мен ойлойм хандыкка барбаса керек. Баягы Атакенин акылдуу, эл башкарган адам билип, бул кыргыз элин бизден башка жака түртүп кетиши мүмкүн. Биз муну колго албасак мүмкүн болбойт деген ниетте чакырган да. Ошончо Атаке барбай жүргөн ошондон экен да. Жана өзүң айткандай ким? Майрамбек. Аким айтып атпайбы? О бачагар дейт. Бу Алла Таалам 18 000 жаныбарга пешене өң берип атканда кайда жүрдүңүз эле дейт. Жанагы айткан ошол. Мен тиги Бак базарында жүргөн экен депчи. Бул болсо дагы ошондон баягы ошондо да тайманбай сүйлөп баягы эметкен булардын таң калганы ушундай бучук киши эл башкарабы деп ойлоп, чындыгында алардын көзү жетти да ушул кыйын киши экенинчи. Сөз табабыз. Ооба. Дагы бир суроо ата. Атаке баатыр о кыргыздын арасында биринчиден болуп орус менен баягы байланыш түзгөн адамдардын бири да. Бул баягы элчилери жиберген билесиз го. Абдрахман Кучак уулу, Шералылардычы. Ошо жөнүндө айтсаңыз. Атаке чоң атабыз өзү негизи келечекти биле көрө билген, түшүнө билген акылдуу адамдардан болгон да. Эми ошол учурда эле мына бул орустар менен алака түзүүнү чечип, билип, ойлоп, анан ошол ишти ушул жасаган да. Биринчи Кербенди Атаке чоң атабыз 1785 жылы 23 августта жөнөткөн экен. Бияктан жанагы Шергазыны, Абдрахман Шергазы, Кучак уулу. Кучак, Абдрахман уулу Кучак ошолорду. Булар жайында кетип, булар адегенде бул Омскага барышкан экен да. Ооба, Омскке барат. Эми ал учурда билесиздер, атчан, арабачан айлап, жылдап жетишкенде. Бул
Ошентип отуруп ал учурда Россияны башкарган Екатерина экинчи болчу. 1,5 жылда Петербургка жетишкен экен, Санкт-Петербург. Ошондо аерде дагы бир топ убакыттан кабыл алып, ошондо барган элчилердин эмеси суранычы ушу биз аркылуу соода сатык кылууга биз уруксаат беребиз, жол ачып беребиз. Себеби биздики жанагы эме жол болуп атпайбы? Соода сатык айланткан азыркы чоң жол деп аталып атпайбы? Биз мүмкүнчүлүк беребиз ошол жака. Бизди колдоңуздар деп. Ошондой мааниде жиберген, кабыл алган, бирок кабыл алгандан кийин ал барган элчилердин дайыны табылбай калды. Себеби бул ошол Омск аркылуу барган себебин мен бу жерден айтып өтөйүн. 12 жылы мына 2012 жылы Бала Сагын университетинде ошол атакебиз тууралуу бир ачылыштар болуп, анда жанагы жазуучу Акбар Рыскулов 60 толуп ошол Атакенин Акболот деген китебин жазып чыгарыптыр. Анан бизди чакырды, биз айылдан бардык, тукумунан 10 чакты киши болуп. Анда жерде университеттин ректору Исамидинов Искендер деген болчу. Кабинетинен ошол жерден баарыбызды сыйлап китебин берди. Анан ошол жерден ушул кербендин жүргөн жолун изилдеп барышкан кайсы жылдары бар, 86-дебиби же кайсы 6-жылдары ушул эмеден чыккан жеринен баштап автобус менен барыштыр. Бүт баарын киного тартышып, баскан жолу менен ошонун баарын көргөсү, кинодон көргөсү Санкт-Петербургга чейин. Бул ошол жерден баягы эме жолдогу Омскка чейин, Омскдан тияктуу өтө далай жолдор. Ошонун баарын тең эмеден көргөсү, менекей. Атакенин билгичтиги, көрөгөчтүгү, келечекти кандай болоорун билген. Мына. Урматтуу замандаштар, мына Ишенал Аксакал туура айтып өттү. Негизи бул 1785-87 жылдары барган. Аны азыркы китептерде талашып атпайбы, 1758 жылы жазылып турбайбы деп. 1758 жыл барган эмес. 1758 эмес, 85 болуш керек. 87 болуш керек да. Ушул туура эмес жазган үчүн талаш болуп атат да. 1758 жыл барыш мүмкүн эмес болгон. 85-87 жыл барды. Мына сиз айтып атасыз, тарыхта такталды 85 жыл болду. Мен ушуга кошулам. 85 жыл барган бул. Абдрахман Кучак уулу менен Шералы. Бул туура. Биринчиден болуп Кыргыздан ушул жөнөткөн Атаке Баатыр болгондо, мына көрөгөчтүү болгондо. Эми ошол Атакебизден, экинчи уулу Атакеден илгери 6 уул деп укчу элем, бирок кийинки учурда дагы 4 уул кошулуп 10 уул болуп калды азыр. Ошол 4 уулду дагы азыр ошол 4 уул кошо жазылып жүрөт. Ошолорду айта кетейин. Карабек, Таштанбек, Жангиши, Байгиши, Абылай, Солтоной, Сартай, Назарбек, Барман, Бозокор деп коет. Мына бул Атакенин 10 уулу. Сурап атат да. Бозокор менен Жумаш бир эле кишиби же Бозокордон Жумашпы? Жок. Бул бир эле киши эмес. Бул Атаке атабыз үйлөнгөндөн кийин негедир келишпей калган, ажырашып кеткен экен да. Ошондо тигил аял ажырашып кеткенден кийин аял эптеп оокат кылып жүрүп, бозо сатып оокат кылып жүрчү да. Анан ошо бозо сатып оокат кылып жүрүп, анан кийин боюнда болуп төрөп атын Бозокор койгон экен. Эми ал ошол Бозокор дегенден жалгызды Жумаш деген бир бала. Ал өзү мына бу Самансурдун бир жагында өзүнчө бир айылда 5 баласы бар. Ошо 5 баласы Жумаш уулу го. Жумаш уулу деп коет. Ал Жумаштын 5 баласын айтып өтөйүн. Акыл, Кыдыралы, Шайбек, Мендеке, Танабай деген 5 уулу. Булар
Bozokor Атакенин Бозокорунан тарайт. Булардын жашаган жери ошол жана Самансурдун астында, Чымгыргондун үстүндө. Мына урматтуу замандаштар, жана Бозокор менен Жумашты бул аксакал өз урпактары болот, так айтып өттү. Бозокор башка. Жана Атаке үйүндө отуруп баягы жаңы төрөлгөн баласын айтып атпайбы? Алып келчи сасыкты бир жыттап коеюн деп. Менимче ушундай болуш керек. Анан баягы аял терип кетип анан ушул менин баламды сасык көрүп калдым го. Башка балдарың сасык деген балдарың толтура эмеспи дейт. Ошондо Атаке өзү катуу иш экен айткан экен жигиттерине. Муну мен кетирип жибергиле. Кыргыз менен казактан көрбөйүн, турмушка чыкпасын, өзбекке чыкса чыга берсин дегенде. Ошол жанагы Атаке айткан боюнча бул кетип калып, анан кийин бул өзбекке турмушка чыгып калп айтпасам Эдиге Сейит деген эки балалуу болгон экен. Айтылат. Кийин Эдиге адамдан да ажырашкан Эдиге Сейитти бияка ээрчитип келип, анын Эдигеси бир тентек чыгып, аябай эме чыккан экен, ууру чыккан экен. Анан жанагы Атакенин эмеси бар экен, устасы. Ошо бир аз жамандап айтып жүрүп, баягы жоготкон дейт да. А Сейиттен тукум бар дейт, мен укканыма караганда. Сейиттен тукум бар дейт. Мына ошол жөндө сөз болуп атат да. Бозокор башка. Бозокордун баласы Жумаш болуп атат. Туурабы ата? Жана Жумаш тукуму деп, жана мендеке кимдерди айтпадыбы 5 баланы. Ошолордун тукуму таралат. Жакшы ата. Уланта берсеңиз. Бул жерден биз токтоп кетсеңиз, Таштанбек деп үчүн ат коюлду эле. Таштанбек деп коюлган себеби бул өзү мүнөздө катуу катаал ушундай киши экен да, мындай сени зөкүр деп айтууга болбойт эми. Ошол мааниде да Өтө катуу киши болгон. Катуу болуп, мындай залим ушундай кармаган адам болгон да. Таштанбек. Мен да бир аз ушу Таштанбек жөнүндө бир кызыктуу, бир далилдүү материал көрүп калдым ата. Шуну айтып кетейин. Bunun emmi için koyulgan Taştanbek deydi. Çındığında Taştanbek özü katı kişi olgan eken. Öküm kişi olgan eken. Atake bayağı salgılaşıp жүргөндө айтылбайт кимдер менен согуш. Тоо таштын арасынан катуу салгылашып болуп, кыргыздар ошону жеңилет. Анан Атакенин бир аялы төрөп атпайбы. Төрөп атканда баланы алып кетүүгө мүмкүн болбой калыптыр. Ат үстүндө жүрө албайт. Душман артта кубалап келатса, анан булар деген ташка орумдап туруп баланы, жаңыдан төрөлгөн баланы таштап кетишиптир. Soğuş bütkөндөн кийин анан түнчүндө баягы өлүсүн эне деген бак чыдап айтты. Мен баламдын өлү тирүүсүн көрөмүн, артта кубалаган душман жок болсо, эмне үчүн биз кайра барбайм, мен барам деген Атакенен болбосун деп жигиттер менен кайра барган экен. Барса бала түр экен да. Жана Таштанбек деп койгон ошондон экен да. Ошо Таштанбек деп. Бул тарыхта мен изилдеп карап көрдүм да. Ошо жана Таштанбек. Чындыгында өкүм киши болгон аябай. Өзүмдай өкүм киши. Жанагы Жантайды хан көтөргөндө Таштанбек болсо, ошону айтып кетсеңиз. Мен ошол жерден айтып кетейин, эми бул Жантай ханды Жантай хан кылып көтөргөн Таштанбек болгон да. Таштанбек болгон. Эми Таштанбек бул өзү эме деп атпа, Таштай катуу, зөкүр киши болгон деп. Бул жанагы Карабектин ашында болуп атабы бул? Карабектин ашында болот. Карабек Таштанбектин агасы болуп, Карабек өлгөндөн кийин ашын берип, ашын бүтүп, эми алашка көп сырттан көп элдер келген. Ошол учурда ошо элдин көптүгүнөн пайдаланып, Таштанбек акылдуу да болгон, Таштай болгон менен акылдуу, митаам болгон. Кийиске орой коюп ошо. Анан ошондо элдин көпчүлүгүнөн пайдалангандан кийин Ак боз бээни сойдуруп, кийиске отургузуп, хан деп көтөрүп, элдин баары Карабектин Жантай хан болду деп ошентип жан көтөргөндө Карабектин ашында, ашы тарагандан кийин ушундай болгон. Бул тойго келген кишилердин де астында бул көтөрүп койду. Жалпы кыргызга баягы жалпы хан деп көтөргөн жок да. Ооба. Туурабы? Анткени бул ормон менен жанагы Жантайдын талашы ошондон болуп атпайбы? Туурабы да? Мен ойлойм жанагы бар ага тууганды чакырып, тааныш туңушту чакырып, Карабектин ашын көтөргөндөн кийин Таштанбектин байкап туруп эле кыйын жигит экенин билип эле Жантайды хан деп көтөрүп жиберди. Ошон үчүн ормон кийин баягы эметпей жүрбөдүбү, келишпей. Бул туура эмес. Бул эмнен бери эле хан деп айтканы ошондон да жанагы айтып кетсеңер болот, жанагы бул Шабдан болгондо бай тукумунан Шыгайдын көбөгөн ажысы чакырбады беле конокко. Шабданды. Жигиттери менен чакырып келип отургандан тиги
Шабдан айтып отпай, айылды қарап тұрып. Тіге айылда баяғы саза түрі деп. Анан тіге, ооба, саза түрі 90-ға шығып қалды. Бар чакырып келди, Айтып отпай, анан ошондан да чакырып койгулачы дейт. Ошондой сөз болгон экен, эми тең туштар мындай отурса чалдап келип эмне кылат деп. Бирок Шабдандын айтканы баягы закон дегенде анан чакырып келбедиби? Билесиз го? Чакырып келгенде анан Шабдан суроо берип атпайбы? Ата, сиз ушу эки кишини Жантайды дагы ормондо көрүп калдыңыз. Аралашып чогуу жүрдүңүз. Ушу экөөнү тең хан дейт. Айтыңызчы, кимиси хан деп суроо берет го. Билесиз ата? Ооба. Ошону айтып койсоңуз. Мен билишимче аерде жанагынтип Жантайды хан көтөргөндө көбүнчө элеми ошо сырттан келген экен. Ооба. Мындан ошол Жантайды хан деп эсептелип калган, ормонго караганда. Себеби ормондукунда бул ошо мындайча айтканда Сарбагыш тукумду эле көтөрүп атпайбы ханды, кызыл тебетей кылып. 42-жыл көтөрдү. Ооба, 1842-жылы. Мында эми даана эми ал учурдагы шарт кандай болгон, эреже кандай болгон эми аны биле албайбыз эчи, бирок экөө тең хан деп айтылат. Мен бир жерден кошулуп кетейинчи эметсе. Тиги Шабдан Жантай атасынан сурап атат дейт. Мен кичине элем бул көп жерге түндүк жерине барсам, Таласка барсам, Чүйгө барсам, Кеминге барсам, көлгө барсам, Талас эме деп айтат дейт. Жантай хан деп айтат деп. А бияк тарапы түндү эме тарапка барып, Атбаш тарапка койсом, Ормонду хан деп айтат деп. Көбүшүчү. Бул чындыгында кимиңер өйдө хансыңар деп. Кимиңер хансыңар деп ана Жантай атасынан сурап атпайбы? Сурап атканда мен жанында турган Жантайдын эмеси айтып атат. Саза айтып атат. Ошондо мен сенин Жантайга эме болуп желдетип болуп жүрдүм эле, жанында жан жөкөрү болдум. Мен эми чындыкты айтып берейин дейт. Эми Жантай болуп турганда Сазадан сурап атпайбы? Анан кийин чындыкты айтып берейин дейт. Бир ушундай иш болгон дейт. Мени бир күнү Жантай Ормонхан эметип жүрсөм, чакыр дейт, эй Саза деп. Саза дегенден эмне болду деп, ушу боз үйгө кире калсам эле, бул эми Ормондун эмесине кабагына кар жаап, ушуну кардуу турган экен дейт. Тургунда барып тур Жантайды кандай турса ошондой алып келген дейт экен. Алып келген дейт экен. Алып келгенден башка Саза Ормондун айтканы боюнча барат. Анан баягы ким Саза менен Ормон кимдин Жантай хандын конушуна келип, Жантайды эмет истейт, истеп жүргөн Жантай хандын боз үй өзүнчө четте да. Ой, Жантай чык эле чык. Деп айтканда баягы бул баягы эме Ормон хандын эмеси го Саза деген жигити болуп жүрөсүн деп. Жантай ошондо эчтеке кийинбей чыга калат экен да. Шепкен жам чыга калганда эле баягы жерден бас сени ушундай Ормон чакырып атат дейт. Ормон чакырып атат дегенде баягы жерден айтат, ай жокто мен кийинип алайын дейт. Кийинип алайын дейт. Кийинип алайын десе, кандай турса ошондой алып кел деген дейт. Ошойдон ошондой ана Жантайды Ормон хандын алдына апарат дейт. Ана Сазадан сурап атпайбы Жантай Шабдан? Ошондо чындык эме мына туура айттыңыз, Сазабам дейт. Чындыкты таза айттың дейт. Ошондо мен атамдын бери жанында турган дейт. Мен деп кылычымды сууруп, мына чабам дегенде, мен атам Жантайчы Шабдан айтып атат. Бул башын чайкалды дейт. Чаппа депчи, чаппа. Деген дейт. Чаппа дегенде мен токтоп калгам дейт. Ошондо тегим айтып атпа, Саз айтып атпа. Ой, сен эмнесиң дейт, анда жаш баласың бир 11-12-де. Сен бир силтеп менен жокмун азыр. Шабдан болмок эмессиң депчи. Ормон мындай болуп турганда сен давно жаап коймоксуң жүрүн депчи. Ушинтип айтылат экен эмеси. Урматтуу замандаштар, мен бир экинчи жолу ушу берүүмдө кайталап атат окшойм. Мына азырда тактап атышат. Негизи бул боз үйдүн ичинде деп бир айтылат. А экинчи көпчүлүк учурда баягы төөнүн ичинде жүрүп Сазаны чакырат дейт. Санап жүргөн. Саза деп жанагыдай айтат, анан Саза айдап келип анын астына Жантай келип, ханым чакырыпсыз деп чөкчүп атпайбы. Тиги ошону айтып коюш керек да. Анан кийин чөк деп тиги орман кетип калат да, төөлөрдө. Анан экинчи барып чөөлөйт дейт. Көрбөгөн киши өлүп өтүп. Көрбөгөн ошо. Чепкен жаман. Үчүнчү барып чөөлөгөндө айтыптыр. Кыргызда бир эле хан болот. Мына мен деп. Бар кете бер дегенде. Ошондо Жантайда. Анан баягы омчук багана кетип калат. Анан баягы артын карабай туруп айтып, эй Саза, карачы. Башын буруп карадыбы биз дейт. Ошондо айтканы бар да, Саза карап туруп. Эчтеке бурулган жок, караган жок дейт. Ошондо айткан, атаң бер. Менден тукум чыкпай калган экен. Бунун
тұқымынан ел башқарған киши чыгат экен деп айткан сөзү бар дейт да. Мына ушул жерден эле жана сиз айтып атпайбы, эми билип алып алам ким хан болгонун деп атпайбы. Көрбөйсүңбү? Ошол да эми жана Таштанбек жөнүндө айттык ата. Таштанбектин канча баласы бар бул? Таштанбектин 7 баласы болгон. 7 баласы биринчиси Соонбек, Кушубек, Алымбек, Тайсары, Малабек, Баабек, Ормонбек. Эми жерден дагы тактай кете турган жери бар. Ормонбек менен Соонбегин Карабектин аялы өлгөндөн кийин ошол аялга Таштанбек Карабек өлгөндөн кийин Таштанбек үйлөнүп, ошондон Ормонбек менен Соонбек. Туура. Жана Карабек өлгөндөн аялы Таштанбек алып, жана Ормонбек, Соонбек жана кимден өлбөдүбү? Норузбайдын колунан, Кенесарынын колунан каза урушпадыбы? Согушта 47-жылы ошо баатырлар. Туура. Эми ата биз жана Атакенин балдарын санабадыкпы? Назарбек, Барман, анан Адике деп кошуп коет. Билесизби? Ошол жерден эмне үчүн айтып атам? Булар эмне үчүн Мырзабек тукуму дейт. Бул бар Мырзабек тукуму. Ошо Мырзабек тукумучу, Назарбек, Бармандычы, Мырзабектин аял энеси. Туура. Анан кийин баягы көп жактырбай жүргөндө Атаке анан баягы кимдер Назарбек, Бармандар ат кошолу десе, аттын коштурбай коет да. Ошондо анан энеси айтып атпайбы, жашыруун кошкулат, кирсин. Бирок чакырганда Атаке деп чакырбай, Мырзабек деп чакыргыла дейт. Жанагы мен билгенден Назарбек, Барман, Адике деп коет. 3 баласы жана Мырзабек тукуму деп койгон, ошондон калган силерде. Эненин атынан да. Эненин атынан айтылат. Жана биз айтып атпайбызбы? 3 Барман, Назарбек, Адике, Мырзабек тукуму дейт. Энесинин атынан айтылып калган да. Эми сиз айтсаңыз ата, бай киши, жан кишилер кайда жашашат? Булардын тукумдары кайда? Мен билгенден мына Таштанбектин тукумун айтып өтсөм, алар мына Бысырылкан бир жагында Акбекетте, бир жагы Жаңалыш, ошо тегеректерде. Жанагы Жантайдын жанагы биринчи Чипай Мырзалы Тыналы деген балдары болсо кичигеминде бу Карабулакта Бейшекеде жашашат. А жанагы Сокур дегенден болсо тиги чоң кемин оң жегинде жанагы Калмагашуу, Тарсуу, анан Кайыңдары чекесмес бир жагы ошо тегеректерде. Тынайдын балдары. Ким балдары? Сокур, Арзыгул, Бекмурат, Тынайда. Сокурдун жанагы Касымбай, Казакбай, Эрназар деген балдары Сокурдан чыгат да, ошолордо жашайт турбайбы анда? Ошол тегеректе ошо, бирок сыртта Сокур немелери жок. Ошо 3 орунда бар. Жакшы. Бай киши, жан кишиден кимдер тарайт? Канча баласы бар болгон? Жан кишиден Тайкожо, Чыңкожо. 2 баласы бар, ооба. 2. Бай кишиден Суранчы, Жакып. Жакып деген 2 баласы бар. Жакшы. Шанаксыган. Биз буга өтөлү. Биз айтып атабыз жанагы Атакенин Абылай Солтоной деп атабыз. Биз ар бирөөнү тактап чыгалычы. Биздин мактат жана Атаке би жана урпактары деп атпайбызбы? Биз ошонун таралышын, жайгашышына дагы жол берет. Аталыктардын аталышын да айтып койсоңуз жакшы болот эле. Мына Абылай деп атабыз. Ошо Абылай бул Солтонойдун улусу да, Солтонойго караганда. Абылай жөнүндө айтсаңыз. Ушул суроого мен жооп берип кетейин. Эми Абылай менен Солтоной ага эмне болгондон кийин бул Солтоной иниси эртерээк үйлөнсө керек. Эртерээк үйлөнүп, Абылай кечирээк үйлөнөт. Кечирээк үйлөнүп, баягы жүргөндө бир күнү бир эмелерге тойлорго барып отуруп калганда Солтоной эме Абылай агасы отурганда же боз үйдө отурган кичинекей кара кыз отурат дейт. Аны тамак ичип чыгып бараткан тиги кыз Абылайдын этегинен карап, "Ой, аке, мени ал" дейт. Ал десе, анан Абылай айтып атат дейт. "Ой, мени алганда эмне кылып бере аласың мага?" деп. "Мен сага 9 уул төрөп берем" дейт. 9 уул төрөп берем деп. Анан ошондон айтканда ошол Абылай жаңы алар үйлөнгөндөн кийин ошо 9 уул төрөп берген дейт. Ушундай айтылат, туурабы? Туура. Бул жерде жанагы Солтоной чындыгында эле Абылайга кыз издеп жүргөн. Агасы. Анан жанагы бир жүрүп, анан жанагы үйгө келип отуруп калганда, жана бушта отурбайбы кыз. Кызда отурганда Абылай жактырбайт. Солтоной эми Абылай жактырбаса, Солтоной эмне демек эле?
Бирок кыз Абылайга баягы кыз издеп жүргөнүн уккан окшойт да. Анан чыгып баратып айтып, сиз кыз издеп жүргөн экенсиз. Мени алыңыз деп атпайбы. Анан жанагыдай айтып атпайбы. Сен мага эмне кылып бересиң деп 9 бала төрөп берем дейт. Анан Солтондойдун айтканы бар. Аба бала үйдүн куту. Бизге эмне керек? Алыңыз ушуну дейт да. Анан ошондо алып атпайбы. Эми ата сиз мына ушул Абылай улусу Солтондойго караштуу айтып атам да. Энişи эрте үйлөнүп койгон бала чак болуп. Абылайды айтсаңыз. Бул ушу келин айтканына турдубу? Абылай чоң атабыздын айтканына чоң апабыз турду. Мен ошону айтып берейин 9 уулун. Абылайдан 9 уул. Бирок бирөөнөн азыркы учурда тукум жок. Калган 8-ин айтып берейин. Бирок 9-ул болуп эсептелет Кенжетай. Кенжетай жөнүндө айтасыз. Биринчи эң улуусу Бегалы. Эми андан кийинкилерин кимиз уулуу, кимиз кичүү, кимиз ортончо деп айтуу, териштирүү кыйын. Бирок мен ошо айтып өтөйүн. Бегалы, Адыл, Шуруке, Малматай, Тилеш, Караш, Нака, Бөкөй, Кенжетай. Эң кичүүсү Тилеш. Кенжетайдан тукум жок. Она кала. Ошол Абылай ошол 9 баласы ошол биздин мен төрөлгөн Талдыбулак айылында жашайбыз. Бир эле Малматай тукуму жаныбызда 2 чакырым Карой деген айылда турат. Калгандары ушу бир айылдан ошол Абылайдын балдарыбыз. Мен өзүм да ошол 17-жылы ушу март айында ошол Абылайдын Талдыбулактагы тургандарын баарын тең санжырасын өзүм жазып чыгардым. Китебин чыгарган. Китебин чыгаргам. Бар ал китеп.